Бүгін 15 ноябрда Балчы шаарында культ мега темир бетон мамыларды чыгаруучу цехтин ачылышы болуп өттү. Акчокто ишкана болсун. Анда мамлекет башчысы Садыр Жапаров Ош облусунун Кара Суу районундагы жаңы барак айылынын ачылышына катышып, ошол жактан өлкөнүн ар кайсы аймактарына курулган объекттерди онлайн түрдө ачты. Биз Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасын делимитация иштерин баштаганыбызда бул барак айылынын маселесин кошо көтөрүү менен эксклавда калган айылдын жерин алмашуу жолу менен чечүү жагын колго алганбыз. 2024 март айында бул көйгөйдү эки өлкөнүн өкмөттөр аралык комиссиясынын кезектеги жолугушуусунда Өзбекстан айылдагы курулмаларды демонтаждоого милдеттелсе, биздин өкмөт айыл элин көчүрүү милдетин алганбыз. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү жакшы саамалыктан пайдаланып, жалпы журтубузду дагы бир маанилүү маселеге чакыра кетейин. Мынакей бир топ өзгөрүүлөрдү алып келген административдик аймактык реформадан кийинки жергиликтүү кеңештерге шайлоонун алдында турабыз. Бул дагы мамлекетибиздин алдыга жылышына маанилүү саясий бир иш-чара десек болот. Жалпы мекендештериме айтарым, шайлоого жигердүү катышыңыздар, шайлоо күнү убактыңыздарды бөлүп, шайлоо тилкелерине барып, добуш берүү менен жарандык милдетиңиздерди аткарыңыздар. Иш-чарага Балчы шаарынын мэри Азамат Арнабек уулу, мекеме жетекчилери жана айыл башчылары катышышты. Эми бул культ мега боюнча айта турган болсок, булар мамылардан 4 түрүн чыгарышат. Мындан да сырткары, Кудайым буйрса, ушу айыл жергелерине, шаарларга, жанакы чоң каналдарга, ушу мостторду дагы курганга оборудованияларын алып келишти. Кудай буйрса, эмки ай менен ушу мостторду да кура башташат. Андан сырткары, мына өзүңүздөр жакшы билесиздер, биздин боомдун ичиндеги жарыктандыруу системалары жок. Ошол жарыктандыруу системаларды коюп берүү максатында азыр 5 освещение алып келишти. Бул күндөн солнечный батарея менен иштейт. Аны азыр биз 5-өнү коебуз, 1 ай текшеребиз. 1 ай текшерүүдөн өткөндөн кийин ошол Кызыл көпүрөдөн баштап балыкчыга чейин биз жарыктандыруу менен, освещение менен камсыздалабыз да, Кудайым буйрса. Ушу боомго коюлгандан кийин боом менен биргеликте эле ушу солнечный, ушу биздин Балыкчы шаарыбыздын ичиндеги жалпы көчөлөргө ушуну солнечный батарея менен жарыктандыруу камсыздап беребиз деген үмүтүбүз абдан чоң. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу мэрия ар бир инвесторлор менен тыгыз иштешип атабыз. Кудайым буйрса, алдыда шаарыбыз өнүккөн, гүлдөгөн бир өндүрүш шаар болот деген үмүтүбүз чоң. Мекеменин маалыматына караганда алдын ала эсептөөлөр боюнча айына 1000ден ашык мамынча чыгарат. Учурда цехтеги калыптардын жардамы менен бир нөөмөттө күнүнө 80-100 даана мамы куйганга болот. Биздин темир бетон мамычалары 0,4 киловаттан баштап 10 киловаттка чейинки кубаттуулукта чыгарабыз. 9,5 метр, 10,5 метр, анан 11 метрлик темир мамычаларын чыгарабыз. Темир бетон мамычалары бардык ГОС стандартка жооп берет, бардык требованияга жооп берген, бардыгы өзүнүн атайын технология менен вибростолдо атайын жазалат. Ошол жерде вибростолдо атайын куюлат. Анан тез бетон тез прочность алыш үчүн атайын паракамера бар. Паракамерада салынып, бүт бардык технологиялар менен жазалат. Бардык стандартка жооп берет. Строй сертификациядан бардык сертификацияны өткөнбүз, буйрса. Биздин кубаттуулугубуз күнүнө 80-100 даана штук чыгарганга кубаттуулугубуз жетет. Бир айдын ичинде болсо 2000ге чейин чыгара алабыз. Бир айдын ичинде 2000. Азыр биз жаңы эле баштадык. Мына бир ай иштегенибизге 1 айдын жүзү болуп калды. Бир айдын ичинде мына 800 штук чыгардык уже. Эми буйрса дагы алдын ала өнүктүрүп, көбөйтүп 2000-3000ге чейин чыгарганга биздин кубаттуулугубуз жетет. Жана дагы темир мамычаларында чыгарабыз атайын. Жолдогу освещенияларга атайын освещенияларга арналган темир мамычаларында чыгарабыз. Шаардагы эскилиги жеткен мамычалар алмаштырылып, жеке эле Балыкчы шаары гана эмес, бүтүндөй Ысык көл облусунун камсыз кылаарына шаар тургундарынын ишеними чоң. Бул жерде темир мамычалар чыгарат экен, 4 түрдө 9-11 метр, анан освещенияны чыгарат экен. Бул көп жылдан бери биздин айылыбызда карагайлар эме чирип, түптөрү чирип, жараксыз болуп калган. Мына Кудай буйрса ушул мамычалар алмашат деп ойлойбуз. Азыр алмаша баштады.
мурун муну бөлөк жактардан алып келчү, эми бул буюрса бул ишкана Ысык-Көл облусун толук камтып, Чүй облусундагы алып барып мамычаларды алмаштырабыз деп атат. Бул ишкананын келечеги кең, мына 40тан ашык жумушчулар кабыл алынат экен. Кудай буюрса айылыбыздагы, шаарыбыздагы темир мамычалар алмашылып, кайра жаңырып, жаңы иштер болот экен. Буюрса жакшы ушундай. Бетон даярдоо орнотмосунун өндүрүмдүүлүгүн кененирээк пайдаланып, мамычаларды дагы да көбүрөөк чыгаруу пландаштырылууда.